Су маршының қоштауысында Қырғыз Республикасының қорғау министрі генерал-майор Талайбек Өмірбиев әскерлік парадта белгі бекітуді талауы үшін Алатау
Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жылдыгы менен куттуктайм. Саламатсыздарбы жолдош жоокерлер. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жылдыгы менен куттуктайм. Камеранын артынан менин артынан. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу калайык калкым. Ыйык ала тоосунан алыста, чет өлкөлөрдө жашап жаткан бир боор агайындарым. Элимдин бүгүнкү салтанатына катышып, кубанычына күбө болуп жаткан урматтуу коноктор. Бүгүн улуу тарыхый датанын, кыргыз мамлекетинин көз каранды эместигинин 30 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Мындан 30 кылым илгери эле тарых барактарында аты алгач аталган байыркы кыргыз элинин мамлекеттүүлүгү өткөн кылымдын этегинде тагдырдын буйругу менен жазмыштын куттуу тартуусу катары кайтадан колубузга тийди. 30 кылым ичинде элибиз нечен жолу эгемендүүлүгүн жоготуп, нечен жолу кайра калыбына келген, нечен жолу эл катары ың-жыңсыз жоголуп кете жаздап, нечен жолу кайра кирилген. Тарыхта татаал тагдырга туш болуп, жок болуп кеткен улуттар, мамлекеттер көп болгон. Ошондой элдердин катарын толуктап калбаганыбыз үчүн жаратканга миң мертебе шүгүрчүлүк. 1991 жылы коммунисттик жана советтик парламент Кыргыз СССРинин жогорку кеңешин элибиздин келечек муундардын алдында өлчөөсү жок кызмат өтөй кеткендигин, тарыхый улуу кадам жасагандыгын моюнга алууга жана айта жүрүүгө милдеттүүбүз. Легендарылуу парламент деген атак күткөн ал парламент Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алып, республикабыздын эгемендүүлүгүн жана суверендүүлүгүн жарыялаган. Ага уда Кыргыз мамлекетинин негизги атрибуттары туу, герб, гимн кабыл алынган. Тарыхыбыздын жаңы барагы ошентип ачылган. Бүгүнкү улуу тарыхый датаны байтак калаабыздын толтосу касиеттүү Ала Тоо аянтында белгилеп жатып, эгемендүүлүктүн калыбына келишине чейинки узак жана татаал жолду чапкан
улуу ата бабаларыбыздын эрдиги менен эмгегин да эскербей кетүү мүмкүн эмес. Элибиздин байыртадан калыптанган, жалпылаштырып айтып, идеологиялык доктринага айланган түшүнүгүндө Айкөл Манас атабыз чачылганды жыйып, үзүлгөндү улап олтуруп, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз элинин башын кошуп журт түзгөн экен. Кыргыз атагын жер бетинен өчүрбөй, улуу осуятты улагандардын сап башында эзелки доорлордо Барсбек Каган жана анын санаалаштары, берилегенде Мухаммед Кыргыз жана анын мүдөөлөштөрү тургандыгын сыймыктануу менен эскерип, рухтарына таазим этебиз. Курманбек, Ер Табылды, Ер Солтоной сындуу бабаларыбыздын мууну, эл журттун эркиндиги үчүн башын сайып, ала тоону душмандарга бастырбай, эл четинде, жоо бетинде болуп келишкенин эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Көөдөндү сыймыкка толтуруп, жүрөктү толкуткан ушул мүнөттөрдө колдон намыс кеткенче, канжыгадан баш кетсин деген принцип менен жашап өтүшкөн эр жүрөк жана акылман бабаларыбызды эстеп, анын ичинде Ормонхан, Атаке Баатыр, Эсенгул Баатыр, Жайыл Баатыр, Атантай, Тайлак баатырлар, Алымбек Татка, Байтик Баатыр сындуу бабаларыбыздын атап өтүүнү эп көрүп турамын. Бүгүнкү эгемендүүлүк кайсы бир даражада 20-кылымда мамлекеттүүлүктү түптөгөн Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов сыяктуу аталарыбыздын көсөм саясатынын дагы үзүрү. Улут катары Торолуу жолубузда Исхак Разаковдун, Турдакын Усубалиевдин жана башкалардын кошкон салымы да зор. Кадырлуу калкым, бүгүнкү улуу тарыхый датаны белгилөө учурунда өткөнгө кылчая көз чаптырганыбызда, оболу суверендүүлүктү тандап алган Кыргызстан эгемендик мезгил ичинде эмнеге жетишти деген суроонун өзүнөн өзү берилери бышык. Так кесе айтайын. Көз каранды эместиктин жарыялагандан тартып, Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Ошондон тартып, республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеяларын тандап алды. Албетте, 30 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген, оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар түрдүү деңгээлде таасирин тийгизди. Натыйжада эки президенттин өлкөдөн качып, бирөөсү камакта жатканы, бир нече премьер-министрлердин коррупцияга байланыштуу айыпталышы улуттук оор кайгылуу тажрыйба болду. Ушундай оор шарттарда Кыргызстан ириде коом ичиндеги терең пикир келишпестиктерди жеңе алды. Туруктуулукту, улуттар аралык ынтымакты, биримдикти жана толеранттуулукту камсыздоого жетишти. Ошондой эле жарандык коом активдүү, адилеттүүлүк, татыктуу жашоо үчүн, укугу үчүн күрөшкөн өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл деген имиджди, беделди сактап калды. Биз бул мүдөөлөрдөн тайбайбыз. Кыргызстан быйыл жаңы редакциядагы конституцияны кабыл алуу менен элдин колдоосунун негизинде президенттик башкаруу формасына кайтып келди. Президенттик башкарууну парламенттик башкарууга каршы коюп жүргөн күчтөр бар. Баса белгилеп айта кетейин, жаңы конституция улуттук мамлекетти чыңдоо, коомдогу башаламандыкка чек коюу сыяктуу милдеттерди жүзөгө ашырууга өбөлгө болуп, ошол эле маалда демократиялык багытты улантууга шарт түзөт. Башкача айтканда, демократиялык баалуулуктарды көздөөдөн тайбайбыз. Урматтуу мекендештер, баарыбыздын мүдөөбүз, көксөгөн тилегибиз Кыргызстанды туруктуу, өнүккөн, көп улуттуу калкы ынтымакта жашаган, ар бир жараны өзүн бактылуу жана корголуу сезген өлкөгө айлантуу. Ошондуктан жакынкы 5 жыл аралыгындагы мамлекеттик саясий жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ичара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, ошондой эле жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга,
укуктарынын корголушун камсыздоого багытталат. Андыктан өлкөнүн келечегин аныктай турган перспективдүү жана эркин бизнес чөйрөнү калыптандырууга багытталган долбоорлор жана программалар ишке ашырылат. Биз азыркы реалдуулук менен эсептешүүгө мажбурбуз. 2020 жылы пандемияга байланыштуу Кыргызстандын экономикалык өсүү темпи 8,6%га төмөндөдү. Азыркы учурда пандемия уланып жатат. Бирок ага карабастан 2021 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча экономикалык активдүүлүк акырындап калыбына келүүдө жана кээ бир тармактарда өсүш болууда. Мен президент болуп келгенде бюджет бош, резервде бир да тыйын жок болгон. Бүгүнкү күнгө чейин бардык мамлекеттер менен чек ара жабык, соода сатык жокко эсе. Албетте мындай учурда салык менен бажы төлөмдөрүнүн түшүшү төмөндөйт. Пандемия менен дагы да болсо күрөш уланууда. Ошондой болсо да экономикалык оор кыйынчылыктардын шартында биз акыбалды турукташтыра алдык. Эгерде Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карыз алса, быйыл бир да тыйын карыз албай туруп жагдайыбызды оңдоонун жолун таптык. Финансылык ресурстарды туура колдонуу, кечиктирилгис жана чукул иш-чараларды жүзөгө ашыруу, болочок муундун жаркын келечегине эмитен кам көрүү максатында стабилизациялык фонд түзүп жатабыз. Ал фондко эң аз дегенде 17 миллиард сом каражатты топтоо жакынкы максатыбыз. Пандемиянын кесепеттерин жеңилдетүү үчүн чакан жана орто бизнестерге финансылык көмөк көрсөтүүнүн пландарын иштеп чыгып, жардам бере баштадык. Чакан жана орто ишканаларга үстөгү жок финансылык көмөк көрсөтүү үчүн 6 миллиард сом бөлүштүрүлөт. Андан сырткары, чакан жана орто бизнестерге коммерциялык банктардын кредит беришине шарт түзүү үчүн 24 миллион долларлык гарантиялык фонд түзүлөт. Мындан тышкары, көмүскө экономикадан чыгуу максатында кичи жана орто бизнеске мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөйт. Бул эмнени билдирет? Маселен, 15 жумушчу орнун түзгөн ишкерлердин камсыздандыруу төгүмү 17%дан 4%га төмөндөтүлөт. Азыркы учурда тиешелүү жарлыктар жана министрлер кабинетинин чечимдери даярдалып жатат. Салык жаатында чоң өзгөрүүлөр ишке ашырылат. Кыргызстан ак иштеп, салыгыңды төлөп койсоң, бейкапар, тынч жашооңо эч ким кийлигишпеген өлкөгө айланууга тийиш. Өнүккөн өлкөлөрдө эзелтен бери ушундай принцип уланып келет. Биздин алардан эмнебизге? Ошол себептен жаңы жылдан тартып салыктын азыркы түрлөрүн төлөө менен катар салыкты бир эле жолу, бир эле түрүн төлөөгө мүмкүнчүлүк берилет. Мурдагы учурдагы салык жана бажы тармагындагы жат көрүнүштөрдү жоюу, тоо-кен тармагын улуттук кызыкчылыктарга жараша иштетүү аркылуу быйылкы жылдын 7 айында эле 12 миллиард сом кошумча резерв табууга жетиштик. Натыйжада бюджетибизден коронавируска каршы дары-дармек жана вакцина сатып алуу менен бирге пенсияларды жана пособияларды жогорулатуунун камын көрүп жатабыз. Урматтуу мекендештер, өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Айрыкча социалдык жактан коргоого муктаж үй бүлөлөрдүн акыбалы кабыргамды кайыштырат. Азык-түлүк баалары пандемиянын кесепетинен дүйнө жүзү боюнча көкөлөгөн азыркы заманда мен социалдык жактан коргоого муктаждардын көргөн күнүн, көйгөйүн күн түн дебей эсимден чыгарбай, көңүлүмдө түйүп келем. Аларды багып алуу менин милдетим. Кыргыз эч качан жетим жесирин кортутчу эмес. Орточо эсеп менен 200 миңдей үй бүлө жакырчылыкта күн кечирүүдө. Мен алар үчүн жоопкермин. Ошондуктан эң алды менен ошолордун жашоо шартын жеңилдетүүнүн жолдорун таптык. Маселен, 2009 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жөлөк пулдун көлөмү 4000 сомдон көтөрүлө элек экен. Октябрдан баштап 6000 сомго, жаңы жылдан баштап 8000 сомго көтөрүлөт. Ал эми ата-энесинин экөөнөн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк пулунун өлчөмүн 2022 жылдын 1 январынан тартып 3 эсеге жогорулатылат. Кыскартып айтканда, социалдык колдоого муктаж жарандарыбыздын айрым категорияларына социалдык колдоо көрсөтүлүп,
социалдык жөлөк пулдарынын өлчөмү 2021 жылдын 1-октябрынан баштап 50%, 2022 жылдын 1-январынан баштап 100%га жогорулайт. Ошондой эле ушул жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексация болот. Ардактуу кыргызстандыктар, экономикалык ыкчам өнүгүүнү камсыздоо үчүн биз алдыбызга башка дагы бир катар амбициялуу пландарды койгонбуз. Кыргызстан энергетикалык потенциалын колдонуу үчүн ири жана кичи КЭСтерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруунун үстүндө активдүү иш жүрүп жатат. Кыргызстан географиялык жактан жол туңгуюгунда деген ырастоо жаңылыш. Андыктан биздин патриот адистерибиз өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатуу жаатында жан үрөп иштеп жатышат. Өлкөбүздүн шартын эске алып, Манас, Тамчы, Ош, Баткен эл аралык аэропортторунун потенциалдарын арттыруу максатында мультимодалдык жүк ташуучу авиахабтарды түзүү, индустриалдык соода логистикалык комплекстерди куруу негизги пландарыбыздын тизмесинде. Ири объектилерди мамлекеттик жеке өндүрүштүк инструменттери аркылуу колдонууга берүү, тез арада инвестициялык фонддорду түзүү жана ишке киргизүү экономикалык жактан оңолуунун өбөлгөсү болот деген ишенимдебиз. Азыркы учурда тиешелүү жарлыктар жана министрлер кабинетинин чечимдери даярдалууда. Региондордогу кырдаалдын өзгөрүшүнө байланыштуу тез арада чек ара аймактарыбызды бекемдеп, көзөмөлдөө ишин активдештирүүнүн зарылдыгы күн тартибинде турат. Кыргыз баласы абалтадан жоокер келет. Ата бабадан калган өнөрдү унутпай, аны аздектеп өөрчүтүү керек. Андыктан кыргыз армиясынын курал жарагын жана аскердик техникасын тез арада толуктап, аскердик күчтөрүбүздүн күжөрмөндүүлүгүн жогорулатуу учурдун негизги максаты деп эсептейм. Биз коңшулар менен болгон ынтымак мамилени аздектейбиз. Стратегиялык өнөктөштөрүбүз, союздаштарыбыз жана дос мамиледеги өлкөлөр менен кызматташтыкты мындан ары да ар тараптан өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Өлкөнү өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири бизнес жана инвестициялар үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү экендигин баса белгилегим келет. Бул багытта кардиналдуу экономикалык реформаларды, анын ичинде фискалдык, транспорттук жана логистикалык, ошондой эле тышкы соода саясатын өнүктүрүү боюнча реформаларды ишке ашыруу башталды. Ошол эле учурда санариптик мейкиндикти түзүү өнүгүүнүн маанилүү компоненти болуп эсептелет. Санариптик мейкиндик өз кезегинде туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Биз мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашырууга кириштик. Социалдык коргоо деңгээли, билим берүү жана квалификациялуу кесипкөй кадрларды даярдоо, сапатын көтөрүүнүн милдети менен алышып жатабыз. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу мен сиздерге ишенимдүү түрдө баса белгилеп айта кетейин. Кыргызстандын ар бир жараны сапаттуу билим алууга, татыктуу жашоого алдыдагы 5 жылдыкта сөзсүз жеткилебиз. Бүгүнкү улуу тарыхый күнүңөр менен дагы бир куттуктаймын. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып турсун. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Ура!
kısmatta jokerleri güçürmeyi tohumludur. Başka biznes bölümünün ilk uyuşturucular elçiler Asker teknolojiye bağlı
Ölümcül canlı çalışkan, cini var, biri değil, vurdu kopman. Önüm var, cini vurulan cin yüzüne. Önüm var, candan var, Kırgızistan. 30 yıllık marifimiz kutlu olsun. Uygun ve yaşlarını hoş olsun. Elimizde her manaz bir koşul, elimizde vakit dediğim hoş olsun. Ağırlığı ayarında, gözümün içinde bir paraya, Amerika'nın bağlılarına koşullar, ona maçın çığırıyorlar, adamlar başlamıştı. Avcılar arasında kutluğumuzun çekildiği bir sırada. Başlatmanız karşı bir yaşamında, bakay boşuyaklarını bir katarda, kızıl kıvılı celbedip ev sırga, Kırgızistan çıkar ulu saparga, şevimiz manas, demimiz manas, ay göl manas. Altın cimri bulsun beni, ay kana, aynadan kutma çocuk, Alator'un darbe başka, beni. Dilim ket çakılacaklar, biz dikinen büyük olur kallar. Karşısına eğer kırık araba, ay talanlısı tamam, inen talanlar. Canlı çocuk bölüm kamçılanan madaniyat kurdurup toslamalı. O çırda madaniyat tarafında 12.500 hizmetkar emekli. Mal düğünümüz, can düğünümüz sandaydı. Can düğünümüz ödür olacak bayağı. Martayı gelip yüzünü gözünü barçın uçtayı. Talantardı, taptaydı. Önürün, örgü çakalağa, kurban, hurra! Ömür boyu ötkü kılıç bizim değil, Joker'ın sapka blok bizim değil. Min gürüm kandırandık suçusun, bir cürümün ezik direk güzelliği. Yaşasın düğünlerin cıratları, hurra! Madaniyatçılar ispostması çoğundan sizi tuttuğunu institutum kulübesi. Ardından ordaşalar hastacı başkan Abbas Vallahi Fatih'e Kırgız Akademiyalı Operacı'na Balet Teatrı. Çınız Aytmanov Fatih'e Oğuz Akademiyalı Teatrı. Toplama Salonlar Fatih'e Kırgız Onduk Filarmoniyası. Musaca Vaziyev Fatih'e Olacak Teatrı. Cana başka kurduğun madani bulunur. Bizleri göz alıcı el bulup ölüm en bulunçlarımızın aydın gözü. Aydın yazılacaklar. Alarmın altına bakma. Aytmanızda ne cündeyim çözülüyor. Aydın aruşu yaşasın.
Киностудия. Кыргыз Республикасынын спорт чебери Айсулуу Тыныбекова күмүш медалды.
el aralıq dengedeki sport şehri Mehrim Cumanazarova kol baygeni Grek güreşi oyuncu el aralıq derecedeki sport şehri Avcıl Mahmudov gümüş medalini jеңіп aldı. 30 yıl içinde 12 spor mektebi'nde 18 sportun iyilik düzgün 245 milyon ulanızlardan Yaşlar bilim çağırmasın, mezginin alışmasın. Urra! Аларға бұрдағыдай 5142 емес, 12197 мұғалім білім береді. Мұғалім, енер еліп, адан еліп, ұзатап, адам бол деп бата беріп, аларға бала ойнауын қаламыз бұл соқта профессор, академик, еніне емін ечейді, атадардың бақыт ағайларға Tazim, urra! Biz bir oyun düğünümün sağlamayız, sapatlar.
başınızda yeri var. Canaşır bu düşür durur. Tır burçunday tır bilgin. Tır kanatlı bir şekilde gurur. Bir zamanlar çakırımda kaptıran bir yıl boyunca 760 kendini aşığına aranacak. Çıkarda 11. yılın çoğuşu, Osu Şahar'ın bir anadının bir bölümü. 30 yılın bayrağımızın kodusunun uçacağım doğu, barışacağına çıkıyorsun. Burada! Arasında avuçu düğünün özgür bölümünün bay karşılaştıran Manas Siye'yle yayınlandı. Uşucu ağabeyleri o 3 yılın silsasa bir ticaret yolculuğunun açığa başladı. Manas Siye kıymetli tutmalar, çağırlar, bir çocuklar, Kazımanları akşamın boğacalar. Memleketin kazasını kovalan, tecrübalı finansistlerin cemaati, sağlık kısımları, özürlü sıfatlı mamaları, öz çocuğuna sağlık ömürlüğünün cezasından gelir. Sağlık başvekilleri, bu insanla sanayileri, burada Dizdin Coca-Cola'ne. Bir çakıda baş çıkarsak baz karasından güldoş geliyor. Urra! Kömül köp tazalangan tapqalar. Dem uç verip ömrümde uzattım.
Kaz Aymak, Anadolu Şahı'na 6 konuş, Cinalı 4 içeri bakma, 304 icatın aranca şey. 30 yıllık marki yargılap barattı, Oktyabr rayonu administrasiyasının aparat hizmetlerine kadar Cemil'in özlük başkanlarının ömürleri başlatıldı. Akbaycı'nın bayramı sınıf olsun, Aydıncı'nın aktilekleri tuş bulsun. Urra! İsa Bayramı'nda bayramı, Kırgız Memleketi Meditsina Akademisi, Respublika'da ve Eyvallık'ta Cumhurbaşkanı Hoca'yla Anın Cemil'in alışkanlar, bilimge kanatlarımız ve hadisi gibi Maşıları bölgecinin şehirleri özgüçü bağlı, Caşları şarayın ağlarına gelip, yüz işin işlerinin ağlarına bilim ağlarmışlar. Oktyabr 19 mektep var. Bir neçe eski texnikalık öğreticiler şair olarak bağlarçalara çağırmalı. Bu günde Anadolu Cemhuriyetlerinde Cemhuriyet'in Karaçaş konusunda balabaşlı çağırmalılar. Mektep bahçe yok bulsun, görevi dört olsun. Giremettü, 1. May aymağı, Giret buna kadarlaştıran çayları, opera, tiyatro, spor, sırf koştum, ödül kostüm, uşul çekti, kaymağı, urra! Jarı olup Yıldız'dan, Jarı kursun Kırgız'dan, urra! Arahtı geçmiş ayrılığın çekildiğimizin başarıları, satsallarının başarıları, Cenab-ı Finansiyel bölümünün başarıları, Allah'a işine yürü, arkadaşlar gibi. Çalışmalarının olsun, çağımızda çum olsun, urra! Aksanezikому parattan ötürdü. Öz uçaklar önceki elektrik tarafından Respublikası elektrik enerjisinin kapsıdan негізгі kullanılan biri. 596 büyük kadrolar kurardı. Artık uçak, adamlar Alabanın başına asmanlara cebizlerine düşüp her yürüyede çağırıp suskunlarına. Ömürleri razı olsun, ömrümüzün çağırıcı olsun. Urra! Anadolu'da Elit House kuruluş kampanyası 2013 yılından beri ilişkin gelişim 740 çerçevede düzgün 9 kompleks müdürü uçurdaları 5 yıllık konuda 8 yıllık emekçi yolunda Anadolu'nun ilk başlıkları pedagog ilk kişiliği yolu arkadaşlarımız 3 yıllık sapatlığının 3 yıllık Ağustos'ta dağları aykırı, alışmışım anahtarı, ün olsun, sabattı, O soğuk elektromobil İslam'da ekolojiyalık taza kararlarına caylayan Tomuç kampanya paragrafı. 100 şakırım yolculuk
Osmanlı işhanası ayarında 1620 yılına gelip Ormanımızın sırtlarını kazandığı safhadan bir işmana ısık soğuklara Öpülasının cehenneden ağırlıkan bir içtir Şartlıların adından min mertebe alkış Kaza olsun şahımız Şartlılarımız Hurra! Bir yaşamcılar işhanası çocukluktaydı. 2009 yılı işlik şahlarına yasak tüzümüne gelip öz ısmana olanlar. Azır, Ordu var, Gül var, Gülzarların 500 bin mamlaçı tüzümünü gelip Alar, daima bölümünü, yaşlı şahlarımızın sakçılarını, mamlaçıların reisi. Берекелүү жаркын иштер жасалды. Борбордун чурканы өтсүрөт. Орошону ой келет ата чурканы. Свердлов району Бишкектен түндүк чыгыштын алдары 300 гектар жана 500 киши райондо 270 000 тургун жайгашкан. Булар баштап демекчи 30 жылдык баарыгына арналган Свердлов районунун администрациясы жана жергиликтүү өзүн башкармалыгынын өкүлдөрү баштап келет. Аттан бери эл башчылары алыс болсун. Арманына талашканы намыс болсун. Ура! Özür dilerim. İyilik kesin yaptınız. Özgürlüğe götürmek varınız. Ulan kızlar jaracı boyunca cumuş bile tamsız olsun kaldınız. Urra! 1982 yıldan başlap Kırmalı'yı, amalardan arası kalan bazı tanıklarına çekildi. Bu işlerin bir olgun şov kampanyası, Ağabey'den bağırdan firmalarının ana başında Jalpıda bir soyulsundan mutluluk soğusunlukları, Mahsım şoru, Çağlar şoru, Canma şoru, Boza şoru, Cana Türk'ün dağında korku, Atmayı çöktür suyun arası, özgürlüğünde sokaklar girer. Oşulda ile bir bulaktan canavar, Baytik, Isıgata, Araşan, legenda mineralı solları, özün içinde, legenda. Bu adam zatına sunum gelip arasını bizden şunu tam kaldırıp büttüğünü tam şandırarak Urra!
Парадта Торбой спорт клубунун өкүлү, ишинин катарында өз колуна тартып, миңдеген жарандарды жүзүнөн камсызган Торбой ассоциациясынан алыш. Турция, Швеция, Швейцария, Германия, Жоржия менен алакасы, экономиканы байланышын чыңдап, өлкөбүздүн өкүлдөшүнө салып кошкондор ардын болушу дейби. Adamlara zamanla bilgilerine kuman, cargılı, gelecekte şarkısı, yaşlarımızdan bilimden okulan, Urra! Arastan halkının 99 bu yolun oynanışını kapsadılar. Bir akor, bugün bizimle. 2023 yılından başlar, geografiyalar alanı gidiyor. Düğününün 170 bölgüsünün paylaştığı olan oyunculuk düzdü. 2009 yılında beri ülkünün kasası 33 milyar 300 milyon sorulmaydı. Kırgız Respublikası'nın mıklı sanatlı ölçüsünün ağırlar satıldı. Migakop, Kokuman'ın birbirinin özüsün. Baylanış ilk şuvatta Üzülürsün. özgürlük varmız. Ulan kızlar, canım Cumuş bile kamsız olsun kalmaz. Urra! Kırgızistan Borboğu Kırgızistan Diliye kan diliye gidelim. Kılımda kızıl doğum olup geldi.
Qachon